30 жашка чейин кыла турган негизги маселелердин бири бул аракет. 30 жашка чейин бүгүн жаштарды көрөсүң, 18 жаш, 15 жаш, 20 жаш бекерчи да. Же бир спортто жок, же физический жакта жок, же моралдык, материалдык эч бир нерседе жок, же окууда жок, бардык нерседе жок болуп, анан барып жоголуп кетет да. Анын иштеген жери барып өзгөчө бир өкүнүчтүн астында калып кетет. Ошондуктан 30 жашка чейин баягы көчөдө жүрүүлөр, баягы зеригүүлөр, баягы караңгы жашоо табылат кийин дагы. Азыр сен аракетиңди кыл, 30 жашка чейин бутка тур, 30 жашка чейин байлыгыңды тап, ырысыңды тап, бүгүн аракет кыл. Студент болуп шарак келдиңби, окуп көр. Окуй албайсың, колуңдан келбей бар ата энеңдин кызматыны кыл, ишиңди кыл. Урматтуу мекендештерим, ошондуктан кенен ойлонгонду билишибиз керек. Биз бул жашоого бир жолу гана келебиз. Эгерде бул түбөлүктүү жашоо болгондо, анда башкача ойлонмокпуз. Бирок убактылуу, кыска жашоо. Ошондуктан кенен ойлонгонду, мындай кыска ойлобостон узакты ойлогонду билишибиз керек. Биз 10 жылдык, 5 жылдык эмеспиз. Биз түбөлүктүүбүз, урматтуу мекендештерим. Ар дайым кенен ойлонгонду билейли ар бир кадамда. Бисмилла деп азыр ушинтип кээ бир жерлерди кезип, кээ бир жерлерди саякаттап, ушундай жүргөн учурларда кээ бир нерселерди бекер кетпестен айтууну аракетин кылып атабыз. Аллах табарак ва таала сиздерден, биздерден разы болсун. Ассаламу алейкум.